30-сентябрда Бишкекте мамлекеттик резиденцияда көз каранды эмес өлкөлөрдүн эмгек, миграция жана калкты социалдык жактан коргоо боюнча кеңешинин 29-жыйыны өттү. Эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына арналган шериктештикке кирген өлкөлөрдүн консультативдик кеңешинин жыйынына Азербайжан, Армения, Белоруссия, Казакстан, Тажикстандан делегациялар жана Кыргызстандын миграция кызматынан профсоюз уюмдарынан өкүлдөр катышты. Жыйындын жүрүшүндө ата мекендик согуш ардагерлерди жана майыптарды социалдык тейлөө жаатындагы аракеттер, миграция маселесиндеги көйгөйлөр жана кызматташтыктын келечек багыттары талкууга алынды. Шериктештикке кирген өлкөлөрдүн эмгек, миграция жана калкты социалдык жактан коргоо боюнча кеңешинин бул жолку төрагасы Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык жактан өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев Кыргызстанда өтүп жаткан 29-жыйын иштиктүү болгонун белгилейт. Министрдин айтымында жыйындын катышуучулары тарабынан социалдык коргоо жаатында өлкөлөр арасында үлгү болчу алгылыктуу тажрыйбалары ортого салынды. Мисалы, мурки бүткүл дүйнөлүк азаттуулук программанын биз бирге мурки проектти түзүп, мынакей акыркы 3 жылдан бери 24 миллион долларга иштеген нерсеге азаттуулук программа биз беребиз депчи. Мисалы, ошондо ошоки айылда берки биздин жарандарыбыз кандай бир эмеге жамаатка бирге коюп, жакшы мисал проект жасып, ошоки айылга керектүү жумуш тобулар аткарса, биз ошолордун эмгекке акасы катары мисалы он мен май берип атабыз. Мисалы, болсо биринчи кадамда. Жыйындын катышуучусу Кыргыз Республикасынын миграция кызматынын жетекчи орун басары Алмаз Асанбаев жыйындын жүрүшүндө Евро биримдикке киргенден кийин жаралган миграциялык көйгөйлөрдү чечүү жолдору талкууга алынгандыгын айтат. Анын айтымында бүгүнкү күндө Россияда жүргөн кыргызстандык мигранттардын жалпы саны 570 миңден ашса, анын 218 миңи гана мыйзам чегинде иштегендер. Бул өзүнчө кеңеш түзүлөт. Бул кеңешке биз миграция кызматынын өзүнчө координационный кеңеши бар, значит, Совет руководителей миграционных органов СНГ деген бар. Эми аны өзүнчө биз кеңеш кылып чыгарганга аракет кылып атабыз. Анткени миграция маселелери бүгүнкү күнү дагы деле кала берет. Бөлүнгөн себеби эмнеде? Бүгүнкү күнү миграция кызматы аябай эле эмгек миграцияга мындай аралашып кеттик да, биз жумуштуулук аралашып кеттик. Биздин алгач функция мыйзамсыз миграция, ошо мыйзамсыз миграция болбосун, адам сатуу болбосун, укук коргоо маселелери. Анан бүгүнкү күнү ошо эмгек жумуштуулук жакта эң көп нарушение болуп аткан себептен, мигранттар ошого кабыл аткан себептен бул биздин да бир жумушубуз болуп калды. Эмгек министрлиги менен чогуу ушул жаатта биз жумуш алып барышыбыз керек. Кошумчалай кетүүчү нерсе 1992 жылы түзүлгөн көз каранды эмес өлкөлөрдүн эмгек, миграция жана калкты социалдык жактан коргоо боюнча кеңешинин жыйынына Кыргызстан ушуну менен 4-ирет төрагалык кылды.